Белес KG бул нөлдөн баштап куралган алгачкы атамекендик продукция. Биринчи атамекендик автобусту президент Садыр Жапаров өзү рулга отуруп сынап көрдү. Автобус 35 орундук 115 жүргүнчүгө ылайыкталган. Евро 5 стандартындагы дизелдик кыймылдаткыч менен жабдылган шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттун сыноодогу үлгүсү. Жакынкы күндөрү лабораториялык жана талас сыноолорунан өтүү үчүн Кыргызстандын сыртына жөнөтүүгө даярдалып, андан соң өндүрүштүк масштабда чыгаруу пландалууда. Сапат, коопсуздук жана ыңгайлуулук эң башкы талап, бардык заманбап талаптарга жооп бериши керек. Президент Садыр Жапаров атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында мамлекет бул ишканада чыгарылган 10 автобустун алгачкы партиясын сатып аларын билдирди. Эгер унаалар ийгиликтүү иштетилсе, завод менен туруктуу негизде кызматташуу маселеси каралат. 500 автобус, бирок азыр бул жылы 250 автобус жасап турат. Бул жылы. Жок, 10 автобус канчасын жасап турат азыр мисалы. Биз пробный заказ берип туруп, мисалы, Карабалтага чыгарсак, же Бишкекке алсак. Азырда темирге сүйлөшүүлөр болуп, бир-эки ай убакыт кетет. Сүйлөшүүлөр болуп. Ошолорго бир атакта жаза турган болсо, 1-2 айда эле жүрөт. 1-2 айда эле. 1-2 айда. Азыр автобусга айдап көрөлү. 10 автобус биринчи пробный биз алалы. Заказ берип алып туруп, анан коюп көрөлү. 1 ай коюп көрөлү, анан кандай Пилоттук долбоорду ишке ашыруу үчүн чет элдик компаниялар менен тетиктерди алууга келишимдер түзүлгөн. Белес KG өкүлдөрү белгилегендей, бул өндүрүш тектеш тармактарды тартуу жана өлкөдө кошумча жумуш орундарын түзүү менен мультипликативдик натыйжа берет деп болжолдонууда. Максатыбыз бул ЕСтин территориясына чыкканга да экспортко. Анан баягы Бишкекке Кудай бурса заказдар болуп атат. Бишкекке заказдар болсо, биз ошо өзүбүз автобустарды чыгарып, анан ошо өзүбүз автобустарды тейлеп, ошо менен бир 10 жыл, 20 жылга чейин автобустар мындай жүрүп берет эле да. Жалаң Европадан келген тетиктер. Мисалы, завод-изготовитель моторго 200 000 километрге бизге кепилдик берет. Ошондой эле коробкасы баары Европадан келет, баары эме кепилдиги менен. Бул автобустар миллионниктер да, миллион километрге чейин жүрө алат. Бишкекте мисалы миллион километр ба 100 000 километр жүрүш үчүн Бишкекте уже көп жылдар керек да. Бишкек ба эмеде кичинекей да. Ошо бул автобустардын баягы жашоо циклы узак деп эметип атабыз. Автобустарды кураштыруу менен алектенген ишкана 250 адамды иш менен камсыз кылса, арматура чыгарууга адистешкен Азия Сталь биринчи этабында эле 150 кошумча жумуш ордун түзгөн. В 2021 году мы напрямую по линии фонда профинансировали, одобрили 23 проекта на сумму $82 миллиона, из которых выдали мы 44,2 миллиона в прошлом году. Бул кыргыз ишкерлери менен индиялык компаниянын биргелешкен долбоору 2021 жылдын июнунда заводду модернизациялоо жана кайра жабдуу иштери башталган. Ага Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтүүдө. Белгилей кетсек, курулуш металлдарын чыгаруучу заводду иштетүү 2018 жылы пландаштырылган. Бирок каражаттын жоктугунан долбоор токтоп калган эле. Нам удалось. Биздин фонд үчүн бул жакшы көрсөткүч десем болот. Анткени Евразия Металл Групп компаниясы 4 жылдан бери долбоорду ишке ашыруу аракетинде жүргөн. Былтыр инвесторлорду таап сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Натыйжасында заманбап технологиялар менен камсыздалган завод ишке кирип олтурат. Жалпы $8 миллион керектелип, келечекте товар жүгүртүүнүн көлөмү дагы көтөрүлмөкчү. Модернизациялоонун биринчи этабында кубаттуулугу айына 3000 тоннага чейин продукцияга даярдалган болот эритүүчү цехтин курулушу аяктады. Ал арматура заводун чийки зат менен камсыз кылат. Болот эритүүчү цехтин ишке киргизилиши ишкананын импорттук сырьёдон көз карандылыгын жойду жана арматуранын өздүк наркын бир кыйла арзандатты. Мы построили прокатный цех для того, чтобы изготавливать арматуру, но столкнулись с нехваткой сырья. Завод каражаттын жоктугунан бир топко убактылуу иштебей калды. Бүгүнкү күндө инвесторлордун жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен өндүрүш чыгарууга даярбыз. Өндүрүш сапаттуу, эл аралык курулуш тармагындагы нормага туура келет. Ал эми экспортко чыгаруу боюнча дагы даярдыктарды көргөнбүз. Мамлекетке төлөгөн жылдык салыгыбыз $1 миллион жакын болот.
Модернизациялоонун экинчи этабы менен өндүрүштүк кубаттуулугу айына 15 000 тонна продукцияга чейин жеткен меши менен болот куюучу заводдун куруп ишке киргизет. Темир эритүүчү заводдун курулушун аяктоо 2023-жылга болжолдонууда. Аны менен өлкөнүн арматурага болгон муктаждыгынын 60%га чейинкисин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабылат. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүнү жана бизнести колдоо. Мамлекеттик колдоо көрсөтүү ата мекендик өнөр жай тармагы үчүн маанилүү. Эң биринчи кезекте райондун өндүрүштүк жана социалдык өнүгүшүнө чоң роль ойнойт. Быйыл майдалоочу шарларды жана металл буюмдарын куюучу ишкана кеңеймекчи. Президент Садыр Жапаров анын курулушуна капсула салды. Бул ишкана Вулкан Плюс жоопкерчилиги чектелген коомунун кошумча линиясы. 15 жылдан бери өлкөдөгү тоо кен ишканалары жана цемент заводдору менен иштешип, тегирмендердин, майдалоочу жабдыктардын, мештерди жана автоунаалардын тетиктерин чыгарып келет. Долбоорду жүзөгө ашыруу ишкананын өндүрүмдүүлүгүн жылына 100 000 тоннага чейин жеткирмекчи. Бул сиздер көрүп турган цех, бул жаңы безопочный формовочный линия деп коет. Бүгүнкү күндө ошол оборудованный акырлар келип коюлуп бүтүп атат. Бүгүнкү күнү президент келип өзү ошол казандардын негизине өзүнүн капсуласын салып кетти, каалоо тилектерин айтып. Бул эмне деген линия? Бул жанагы непрерывный литьего момундай ар кандай детальдарды куйганга мүмкүнчүлүк бере турган линия. Эгер буга чейин биз баарын кол менен жазып келе турган болсо, бул линия бизге автомат таштырууга жардам берип турчу, анан кубаттуулугун көбөйтө турганга мүмкүнчүлүк берген линия. Кубаттуулугу 45 000 тоннага бир жылга чыгара турган мүмкүнчүлүк берет. Компаниянын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 30 000 тонна. Продукциялары Кыргызстандын ичинде да, коңшу мамлекеттердин базарларына да сатылат. Акыркы 5 жылдын ичинде компания өлкөдөгү эң ийгиликтүү 200 компаниянын катарына кирди. 2021-жылга товардык продукциянын көлөмү 725,5 миллион сомду түздү. Горнорудный компанияларга, цемент заводдорго керектүүчү жабдыктар чыгарабыз. Орусча айтканда помольный шары деп коет. Жана чоң-чоң мельницалардын ичинде руданы майдалай турган шарлар. Андан сырткары башка фасонный литье деп коет. Эми жалпы литейный производство да биздики. Анан 2019 жылдан баштап ошол өзүбүздүн эле параллельный автопромго өзүбүз бир көз караш салып, ошо автобусту биринчи ирет чыгарганга да аракет кылдык. Муну бүгүнкү күнү көрүп жатасыңар. Андан сырткары мындай артыбызда тургандагы ушул машинанын прицептери, жүк ташуучулар. Мамлекет башчы майдалоочу шаарларды жана металл буюмдарын өндүрүү, тоо кен тармагын өнүктүрүүгө жана оор техникаларды өз алдынча чыгарууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканын белгиледи. Садыр Жапаров өлкөдө мындай ишканалардын ачылышы жалпы Кыргызстандын өндүрүшүн, айыл чарбасын, транспорттун жана экономикасын өнүктүрүүгө салым кошот деген ишенимин билдирди. Былтыркы көлөмдө 1787 орун түзүлгөн. Негизи эми бая орто ишкана, кичи ишканалар көп эле болуп атат. Но бүгүнкү күндө биздики эң негизги бая экономика, саясат дей бербей, экономика салым салабыз деп бүгүнкү күндө абдан чоң проект болуп атат. Бул промзоналар. Бул промзоналар мынакей 7 промзона Чүй областы боюнча Кудайым буйрса ачылып атат. Бул негизги ноу-хау Кыргызстанда. Ишкерлерди колдоо мамлекеттин экономика тармагындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири. Өндүрүшкө заманбап технологияларды жигердүү киргизүү маанилүү. Тоо кен, гидроэнергетика, IT технология, туризм, билим берүү жана медицина. Бул жааттагы ири өндүрүштөрдүн башын кошкон Көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясы түзүлдү. Союз тараганга чейин өлкөдө 100дөн ашуун ири завод-фабрикалар дүркүрөп иштеп турган. Бул так ошондой даңазалуу кыргыз өндүрүшүн калыбына келтирүү аракети. Эксперттер холдинг кыргыз экономикасынын башкы кыймылдаткыч күчүнө айланат деген ишеничте. Быйыл биринчи жолу ошол 30 жылдык тарыхыбызда биринчи жолу ушунчалык көп акча менен, профицит менен, ашык менен аткарылды деген сөз. Мына ошол ашык акчаларды туура пайдалануу бирден бир багыты ошол холдинг түзүш керек да. Бизде кошумча акча пайда болуп, мынакей быйыл эле 7 айдын ичинде көмдөдөн түшкөн таза киреше 220 миллион доллар болду деп атат да. Мен цифрага таянып айтып берейин да. Демек бул
ошол көчмөндөр фондусун түзүүгө негиз болду. Холдинг уставдык капиталы 15 миллиард сомдун тегерегинде түзүлөт. 2022 жылга карата 282 миллион доллар турган бюджети бекиде. Учурда дараметтүү 32 долбоор сунушталууда. Президент Садыр Жапаров көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча жумушчу кеңешмеде демилгени өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруу милдетин койду. Көчмөндөр мурастарынын жетекчиси Теңгиз Бөлтүрүк болду. 20га жакын чет элде жүргөн биздин Кыргызстанда төрөлүп өскөн, бирок ошол жакта бир топ ийгиликке жетишкен компаниялар жетектеп жүргөн балдар ишенип келип атышат. Жакын арада бир топ долбоорлорду көрөсүздөр. Демилгелердин арасында Ысык Көл облусуна цемент заводун куруу өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5 миллион тонна болгон Кавак Күрөн көмүр бассейнин өздөштүрүү долбоорлору бар. Мындан тышкары Кыргызстан Андаш, Талдыбулак, Тоголок жана башка ушул сыяктуу стратегиялык кендерди мындан ары өз күчү менен иштете баштайт. Дал ушул тоо кен өндүрүшү улуттук холдингдин ишмердүүлүгүнүн негизги багыты. Ошонун ичинде чалгындоо иштери дагы, геологоразведочный работалар дагы бир 12 чоң месторожденияларда жүрөт. Өзүңүздөр билгендей 100% өлкөнүн карамагында болгон мекемелерге биз жер уйдай кылып конкурс кылбайбыз. Мындан ары 100% ошону улуу көчмөндөр мурасына беребиз. Алар болсо бизнес проектин иштеп чыгат, мастер планын иштеп чыгып, финансы булактарын тактап туруп, андан кийин астыга чыгат да. Мисалы Талаш жакта Бала Чычкан деген темир чоң месторождениябыз бар. 6 миллиард доллар алып келе турган месторождение да. Жетен бир 4 миллиард доллар алып келе турган месторождение. Ушундай аябай чоң проектлерге белсиндик. Мына кумтөрдү иштете албай атат кыргыздар дедил, иштетип кеттик. Демек биз ушул компанияларды дагы бутуна тургузабыз да. Өлкө флагманы болгон гидроэнергетика тармагы дагы өрүш алат. Бул жаатта Чоң Кемин, Кара Көл жана Орто Токой гэстерин куруу боюнча долбоор даяр. Эң негизги каражат бул кызмат, бул энергетика тармагында болот. Мына ошол бизде 95% энергетиканы биз жарыктычы гэстен алабыз. Калгандары боркел ТЭЦ, ана майда чүлөр берет да. Демек ошол эгерде биз нарын каскадына жана гэсти куруп алсак, анан кийин дагы мынакей айтып атат, быйылкы жылы ушул 4-5 жакшы мындай орто чакан гэстеди курабыз депчи. Буга дагы ишкерлер бар экен. Мамлекет азыркы күнү ошолорго жардам берүүнүн жолун таап издеп атат. Долбоорлордун концепциясына билим берүү жана IT тармагын колдоо, өнөр жай жана кайра иштетүү ишканаларын куруу дагы каралган. Качан гана илим жана практика айкалышкан учурда гана ол өлкөдө өнүгүү болот, алдыга жылуу болот. Илимий чөйрөдөгү бир жакшы ачылыштарды, изденүүчүлөрдүн бир эмгектерин, ошонун жыйынтыктарын ошо практикалык жүзөгө ашыруу боюнча көптөгөн мамлекет, негизги экономикасы өнүккөн мамлекеттерде негизи илим менен практика жалпы эле ошол аны жүзөгө ашыруу аябай жакшы жолго коюлуп келген. Өлкөдө медициналык туризмди өнүктүрүү үчүн толук шарт бар. Жакын аралыкта заманбап санаторийлер курулат. Бул үчүн биринчи кезекте транспорттук логистикалык инфраструктураны жакшыртуу аракети башталды. Бул жерде көп проекттер бар, өзүбүздүн күчүбүз менен сала турган. Экинчи проект башка мамлекеттер кызыккан проекттер бар. Анткени мына логистика борборун курсак, логистиканы Amazon, Alibaba алар айтат, силер бизге жер эле берсеңер, биз өзүбүздүн складдарды курабыз, өзүбүздүн стандарт менен биздин самолеттер конуп, анан биздин техникалар баягы тейлөөчү кызматкерлерге дүйнөлүк стандарттагыларды биз эле куруп беребиз деп атат. Силер бизге лицензияңарды эле берип, индекс берип, биз менен келишим түзсөңөр, биз өзүбүз эле курулуштарын жүргүзөбүз деп атат. Мамлекет башчы көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын алкагында сунушталган долбоорлордун концепциясын жактырды. Көрсөтүлгөн убактысында аткарылышы керек. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, бул демилгелер социалдык экономикалык маселелердин комплексин камтыйт. Андыктан алардын эффективдүүлүгү жана өзүн актоосу өлкө үчүн өтө маанилүү. Белгилей кетсек, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коому президенттин ген казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу алкагында түзүлдү. Максат экономиканын бардык тармактарын камтыган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн колдо болгон мамлекеттик ресурстарды максималдуу концентрациялоого жөндөмдүү, ири интеграцияланган структураны жүзөгө ашыруу. Быйыл бул жаатта алгылыктуу жылыштар бар. Өндүрүш 7,2%га жакшырган, ал эми кумтөрдү кошпогондо 15,6%га өстү.
2020 жылга салыштырмалуу 2021 жылы тазаланган муңай продуктуларын өндүрүү 67%га өстү. Резина жана пластмасса буюмдары жана башка металл эмес минералдык продуктулар 29,5%га. Жыгаш жана кагаз буюмдары, полиграфиялык ишмердүүлүк 26,2%га. Тамак аш азыктарын, анын ичинде суусундуктарды жана тамеки буюмдарын өндүрүү 13,3%га өстү. Кен казуу 21,2%га көбөйгөн. Жалпы алтын чыгаруучу мекемелердин ишкарары болгон 3%га төмөндөдү. Кум тереңдик ичине көбүрөөк, ал эми калган былтыркы жаңы жылда, былтыркы 21-жылда билесиз да, жер үйдөгү алтын кени ишке киргизилди, чаарат башталган жок, бирок теги Талды булак лебережине калган жерлердеги баягы кен иштеткен мекемелер жакшы иштеди. Каражаттардын туура бөлүштүрүлүшү бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү шарттады. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, пенсия, жөлөк пул жана жарандарды турак жай менен камсыздоого өзгөчө көңүл бурулууда. Биринчиден, калктын аярлуу катмарын даректүү колдоого басым жасалды. Экинчиден, элдин көбүрөөк катмарына таасирин тийгизүүчү көзгө көрүнөрлүк колдоо көрсөтүүгө аракет жасадык. Үчүнчүдөн, жакырлыктан чыгаруунун жолун табуу приоритетке чыгарылды. Биз быйыл бюджеттик көрсөткүчтөргө пандемия жок мезгилдеги көрсөткүчтөрдөн бир топ жакшы жетишкендиктерге чыгалдык. Биз жаңы салык ойлоп тапкан жокпуз. Биз башкарууну өзгөртүп, фискалдаштырууну күчөтүп, коррупцияны кыскартып, кошумча акча каражаттарын таптык. Ушул министрлер кабинетин дайындап жатканда консолидацияланган бюджетти 280 миллиард сомго жеткирүү боюнча элге убада кылганбыз. Биз тапшырманы аткардык. 2021 жылы 306 миллиард сом менен жыйынтыктайбыз. Же 26 миллиард сомго көп болушу күтүлүп жатканын айтып коюшубуз керек. 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрүн 400 миллиард сомго чейин жеткизүүгө толук фундамент түзүлдү деп ойлойбуз. Министрлер кабинетинде белгиленгендей биринчи жолу өлкө экономикалык секирик жасап, бюджетти толтуруу 31 миллиард сомго ашыгы менен аткарылган. Мындай ийгиликке салык жана бажы кызматтарын автоматташтыруу жана санариптештирүүнүн эсебинен жетишилди. Бул жааттагы аракеттер уланууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.